сіз қанша ұт құрдыңыз, атыңызды айтпай эле қойын. Жоқ, примерно қанша ұт құрдыңыз ака, сіз тартпай там, не қойын. Мына 10 000 доллар ұт құрды. Социалдық тармақтарға Ошто казино иштеп жатат деген видео тарады. Видеонун авторы Аваз Наманов имараттан түз эфирге чыгып, кыргыз жарандары да казино ойноп жатканын айткан. Ринго Трейд жазуусу бар кеңседе отургандар 130 000 сомдон 10 000 долларга чейин уттуруп койгондорун айтып, баштарын жерге салган. Медиа Хаб Ринго Трейд чын эле казинобу, ал жаңы эле ачылганбы же жокпу тактады. Аты жөнүм Асель Шамилова. Видеону аягына чейин көрүңүз. Түз эфирден бөлмөлөргө компьютерлер жана атайын жабдыктар орнотулуп, ойноо үчүн бардык шарттар түзүлгөнүн көрүүгө болот. Ринго Трейд өзүн брокердик контора деп сыпаттайт. Анын Ош шаарынын өзүндө 2 кеңсеси бар. Анын сайты 2016 жылы ачылган, бирок сайтта Ринго Трейдтин юридикалык аталышы жана анын негиздөөчүлөрү тууралуу маалыматтар көрсөтүлгөн эмес. Конторанын сайты брокердик кеңсе опцион жоопкерчилиги чектелген коомуна катталган. Юстиция министрлигинде брокердик компаниянын директору жана негиздөөчүлөрүнүн бири катары Аклакунов Азамат Гейикбаевич деген киши көрсөтүлгөн. Бирок бул киши тууралуу ачык булактардан маалымат учурата алган жокпуз. Ринго Трейд бренди менен иштеген компания Кыргызстанда биринчи ачылган Гранд Казино компаниясынан да көп салык төлөгөн. Маселен, ушул жылдын 6 айында Ринго Трейд 375 миллион сом төккөн. Ал эми Гранд Казино май айынан июлга чейин 28 миллион сом төккөн. Ал эми 2022 жылы брокердик компания 339 миллион сом, 2021 жылы 144 миллион сом казынага которгон. Ринго Трейдтин кирешеси ашса ашат, бирок казинонукунан кем калбайт. Ринго Трейдтин сайтынан башкы кеңсеси, катталган жери Сент-Винсент жана Гренадин аралында экенин көрө алдык. Адатта кумар оюндары ушундай офшор аралдарда катталып, ишмердүүлүгүн тымызын жүргүзүп келет. Себеби офшор аймактарында өкмөт салык албайт, же салыгы өтө эле төмөн. Ошондой эле баш ооруткан текшерүүлөр болбойт. Брокердик оюн башында 10 сом менен ойноого мүмкүндүк берет. Ринго Трейд Бишкекте 10 жакын филиал ачып, аларды брокердик клуб деп атаган. Бул бренд менен Кыргызстанда гана эмес, Орусияда да брокердик клубтар ачылган. Биз интернеттен брокердик контора тууралуу жазылган ой-пикирлерди дагы окуп чыктык. Көпчүлүк ал акча шыпырган онлайн казиного окшош экенин белгилеген. Атын атагысы келбеген трейдер бул 100% казино экенин айтып, ал кандай ойнолорун, чыныгы трейдинг кандай болорун, адамдар кантип акчасын уттуруп саларын жана бул оюндун алгоритми утулууга ылайыкташтырылган деп түшүндүрдү. Ринго Трейд ошол эле казино, 100% казино, да? То есть настоящий трейдинг никакого отношения не имеет, да, 100% не имеет. Многие знают то, что это казино, но просто они, видишь, как делают, типа, бреколеры утуп коюшат, да, например, мелкими суммами, там 5 000 сом менен, там, не знаю, там, 50 000 сом сделают, жыргап кетишет, да. Алар келип туруп потом, по-крупному хотят уже заработать. Это просто вот эти графики, да, ÖDЛD жылай берет, да, как бы это всегда так. Хоть и акции, и котировка всегда так двигается, да. Ты всегда угадываешь, типа, от вот этой точки он либо вверх пойдет, либо вниз пойдет, да. И ты там ставишь там 50-100 долларов, что он вверх пойдет, то вверх ты ставишь, да. И там через минуту или там через час, да, насколько ты время ставишь, ушака барганда, если он от твоей цены, если вверх пошел, то ты зарабатываешь, а если вниз уйдет, то ты теряешь твою ставку, да. Это реально это на казино, да, никакого расчета там нету, да. Суть трейдинга тоже примерно ошондой, да, в принципе, то есть ты как бы сделку открываешь на повышение или на понижение, да, но как бы анализируешь историю, то есть историю графиков анализируешь, да, смотришь, на какие новости были раньше и на каких новостях, как она реагировала, да. То есть основываешь свой анализ на истории. Вот. И азыркы новостилерди карап туруп, и примерно как ты думаешь, график себя будет вести, например, да, может быть вверх пойти, может быть просто в боковике стоит, да, бир жерде өйдөлдү болуп элечи. То есть вот это все анализируешь и потом уже в сделку входишь, да. Ошондой эле бул оюнду реклама кылып, тамырын жайылткандардын өздөрү оюндун түзүүчүлөрү экенин кошумчалады. Аваз Намановдун түз эфири 55 000 жолу көрүлүп,
Казино деген сөздү уккан Facebook колдонуучулары тыкыр иликтөө жүргүзүүнү талап кылды. Себеби казино мыйзамы кабыл алынып жатканда кыргыз жарандары кумар оюндарын ойнобойт. Казино бир гана чет элдик жарандар үчүн деп айтылган. Ал эми Ош шаардык милициясы видео боюнча териштирүүнү баштады. Ош шаардык иштер башкармалыгына маалыматтардын электрондук журналына катталды. Жетекчилик өз көзөмөлүнө алып, бүгүнкү күндө азыркы тиешелүү кызматтарга тапшырмаларды бериптир. Тергөөнүн жүрүшүнө карап, кошумча маалымат берилет дагы бул боюнчачы. Ошондо казино бекен? Же эмне экен? Казино текшерүүдө, бүгүнкү күндө текшерүүдө. Ringo Trade брокердик компаниябы же анын ишмердүүлүгү казино менен да байланышканбы, укук коргоо органдары бир ай мурда эле аныкташы керек эле. Буга чейин Кара Суу районунун тургундары Ringo Trade'дин филиалы ачылбасын деп нааразычылык акциясына чыгышкан. Бирок арадан бир ай өткөнү менен тергөөнүн жыйынтыгы дале белгисиз. Ошто буга чейин көмүскө казинолор аныкталып, алардын ишине бөгөт коюлган фактылар болгон. Ал эми Ringo Trade расмий казино эмес болсо да, түз эфирде башын жерге салгандар түзүк эле акчасынан кур калганын айтып өттү. Аз убакыттын ичинде акчасын 10 же 100 эсе көбөйтөм дегендер алдамчылардын торуна түшүп калууда. Акчасын уттуруп же алдырып койгондор кийин элден тартынып, ачыкта айтып чыгышпайт. Жабырлануучулар тилин тиштеп кала берет. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Аты жөнүм Асель Шамилова. Аман туруңуз.